Ошоңуздар, Баткен областынан. Баткен областынан Ош областынан ысык. Сау. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын кубогу боюнча судьялар арасында кичи футбол боюнча мелдешке активдүү катышып, иш-чараны кеңири масштабта ийгиликтүү өткөргөнгө салымыңыздарды кошуп жатканыңыздар үчүн баардыгыңыздарга ыраазычылыгымды билдирем. Спорттун түрлөрүнүн ичинен кыргыз футболу өзүнүн көп жылдан ашуун тарыхы менен белгилүү. Кыргыз футболу бүгүнкү күндө көптөгөн кыргызстандыктардын сүйүктүү спортуна айланды. Анын ичинде сот тутумудагы футбол боюнча мелдештерди жыл сайын өткөрүп келет. Белгилүү болгондой, биздин Феминда командабыз президент Садыр Жапаровдун катышуусунда салтка айланган Мурас достук турнирине активдүү катышып келе жатат. Ал эми бүгүнкү Жогорку соттун төрагасынын кубогу үчүн мелдешке 8 команда атсалышкан жатат. Турнирдин негизги максаты сергек жашоо образын, активдүү эс алууну пропагандалоо, судьяларды дене тарбия жана спортко тартуу, кичи футболду өнүктүрүү жана жайылтуу болуп саналат. Сиздердин жоопкерчиликти, адилет калыстыкты талап кылган түйшүктүү жумушуңуздарда денибиздердин сак болушу өзгөчө мааниге ээ. Андыктан мындай иш-чаралардын байма-бай өткөрүлүп турушу абзел. Бүткүл республикадагы чемпионат болуп атат футбол боюнча. Бул футболго 100дөн ашык адам катышып атат. Командалардын баардыгы жакшы. Бул жыл сайын өтүп туручу иш план десек жаңылышпайбыз. Былтыр Ысык-Көлдө болгон, быйыл Бишкек шаарында болуп атат. Ошондой эле бул сотторду бир эле жумуш орду менен эмес, спорт сергек жашоого үндөйт. Бири-бири менен жакшы карым-катнашка алып барат, ынтымакчылык алып барат. Саламатчылык, абдан кызыктуу болуп атат. Биз ошо Бишкек командасына болеть этип келдик. Оюн абдан кызыктуу болду. Азыр мына 3-4 орунга байгеге ат салышып атышат. Ошого абдан биз кызыктуу оюнду өткөрүп атабыз. Биздин команда алдыга чыкса деп тилек кылып атабыз. Эрежелерди одоно бузуу болуп атабы? Жок, эрежелер бузулар болгон жок. Оюн жакшы болуп атат. Самый главный кызыктуу болуп. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын кубогунда 3-орунду ээлегендиги үчүн Жалал Абад областынын командасы диплом менен сыйланды. Мини футбол боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун төрагасынын кубогунда 2-орунду ээлегендиги үчүн Ош областынын командасы диплом менен акчалай сыйлык менен сыйланды. Жогорку сотунун төрагасынын кубогунда 1-орунду ээлегендиги үчүн Ысык-Көл областынын командасы диплом менен сыйланат.